Арбаңыздар, урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары белибиздин коногу Кыргызстандын Майыптар бирикмесинин төрагасы, Манас орденинин ээси Мамбетакунов Калык Барктабасов болмокчу. Сиз азыркы Улуттук университеттин тарых факультетин артыкчылык диплом менен бүтүрүптүрсүз. Демейде артыкчылык диплом менен бүткөндөр ошол университетте мугалим болуп калат, илимий иштер менен алектенет дегендей. Сиз антпей мына дароо эле өндүрүшкө, жетекчилик кызматтарга кетиптирсиз да. Анын себеби неде? 1971 жылы Улуттук университеттин тарых факультетине 224 абитуриент өттүк. Анан эми баягы 5 жылдын ичинде 104-үбүз калдык, калгандар чыгып кетти, чыгарып салышты дегендей. Анан 104-түн ичинен ушу 10-убуз кызыл артыкчылык диплом менен бүттүк. 1976 жылы 3-чү курсту бүтүп 4-чү курсту баштаганда Сраждинов деген агай факультеттин деканы эле, ушул киши 10га жакын студентти чакырып туруп сунуш кылган. Москва мамлекеттик университетине, ушул эле тарых факультетине окууга которолук кааласаңар. Ата-энеңерге барып сүйлөшүп келгиле, кеңешип келгиле деп бир жума бизди кое берип ийди. Анан үйгө барып, апам ырматылык 37 жашында мен көрбөй калгандан кийин көтөрө албай калып каза болуп калды эле. Майраш апам менен атамдын иниси Телман абам бар эле. Өзүбүзчө кеңешип, анан кийин ушуга жыйынтыкка келдик. Эми көз көрбөсө ден соолук жаман. Анан Москвадан же эч ким тааныбаса, же билген тууган жок болсо, андан көрө ушул жерде эле деп бүтүрчү деп ушуга токтоп калып, анан ошентип анан бүтүп чыктым. Анан коомго барып калганым, жумушчулардын ичинде, жетекчилердин ичинде жогорку билимдүүлөр ошол кезде жок эсе эле. Анан мен ушу майыптардын арасында барып иштеп колумдан келгенди, жеңилдиктерди берип, жакшылап иштейинчи деп анан кийин Караколдун үйрөтүү өндүрүштүк ишканасы бар, мурунку Пржевальский шаары. Ошол жерге жумушчу болуп бардым. Дегенде баардык баягы курунамызды таштап коюп туруп, чөнтөгүмдө кызыл диплом бар экенине карабай туруп, мектептин босогосун бир күн аттап койбогон көп адамдар, жумушчулар ошондой эле. Ошолордун арасына барып анан жанагы кебез төшөлгөн жууркандарды тиктим. Анан кийин матрастарды тиктик, темене менен колду манжалардын баардыгын сайдырып, ошого да чыдадым. Кээде адамдар ойлошот, Калык Мамбетакунов башынан эле ушундай болуп калган экен деп. Жок, мен бул этаптардын баарын өттүм. Ошол сиз Караколдо жана ишканада иштеп жүргөн мезгилде жаш курч Калык Мамбетакунов коммунисттик партиянын мүчөсүнө өтөм деп дилгирленген экен. Бирок сиздин коммунисттик партияга өтүшүңүз бир топ тоскоолдуктар болгон экен деп угуп калдым да. Кандай болгон эле ал тоскоолдуктар? Эмне үчүн? Туура айтып атасыз. Мен 1976 жылдын октябрынан баштап жумушчу болуп иштедим. 1977 жылы бир жыл кандидаттыкка стаж керек эмеспи, жумушчу стаж. Ошону өткөндөн кийин эле декабрь айында 1977 жылы Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын мүчөлүгүнө кандидаттыкка өтөйүн деп аракет кылсам эле мага тоскоолдукту коюшту. Ишкананын жетекчилиги, ишкананын партиялык профсоюздук уюмдары. Анан кийин эмнеге мындай болуп атат деп көрсөм, ашкана бар да, ар бир ишканада ашкана бар эле ал кезде. Анан ошол жерде тамак ичип отуруп, анан тамак ичип бүткөндөн кийин мен эми болуп көнүмүш адат да кыргыздардачы. Анан омин деп бетиме мындай омин деп коюп турдум. Эми аны күндө эле ошентип жүрчүмүн. Анан аны орус кишилери эле, ишкананын директору да орус эле, правкомдун председатели орус эле, партиялык уюмдун аялы татар улутундагы аял эле. Анын өздөрүнчө Мамбетакунов динге ишенет. Бул коммунисттик партиянын мүчө болуп бара албайт деп эле документтерди албай коюшту да. Анан кийин эми айткандай жаш кез, курч кез, анан ал кезде Пржевальский шаарынын партия комитетинин жетектеген Кадыр Кыштыбаев деген жакшынакай аксакал киши бар эле. Анан ошого бардым. Приемна кабылдамасына жазылып алып барып айттым, ушундай деп атышат. Десем анан Галина Ахмедовна деген татар аял бар эле, парткомиссиянын
жетекчиси экен, ошо Каракол Пржевальский шаарында. Ошол киши 2-3 комиссия менен келишип, жумушчулардан сурашты, мен тең туштарымдан сурашты, аксакалдардан сурашты. Анан кабыл алгыла дегендей сунуш берди окшойт. Анан документ кабыл алып, анан кандидат болуп калгам. Сиз андан кийинки эмгек жолуңуз Жалал Абадтагы ошол коомго тийиштүү мекемеде жетекчи болуп иштептирсиз. Ошо Жалал Абадта иштеп жүргөндө Калык Чекис деген бир атка ээ болуп турсуз да. Анын төркүнү кандай? Сиз эстеп көрүңүзчү, эмне үчүн сизди Чекис деп ат коюшкан кошумча? Мен Караколдун Пржевальскийдин ишканасында 2 жыл жанагыдай жууркан матрас тигип жумушчу болдум. Анан директордун орун басары болуп 3 жыл иштедим. Ошондон кийин анан мени Жалал Абадтын үйрөтө өндүрүштүк ишканасына ошол жерге директор кылып которушту да. Анан мен ноябрдын 2 жарымында бардым, 1981 жылы. Анан жакында мен ишти үйрөнүш керек, андай мындай кылыш керек. Анан 82 жылы байкасам, одеял жууркан жетпей калат да. Айдын жыйынтыгын чыгарганда эле чыкпай калат, аны эптеп бирдеме кылып жаап коюшат экен. Анан кийин бу кандай болуп атат деп байкап көрсөм, ошол жууркандын материалдарын уурдап жүрүшкөн экен. Бир 3 киши көптөгөн жылдан бери уурдап жүрүшкөн экен. Аны билбейт, бир орустар айтканда лазейка таап алышкан экен да. Анан ошону кармадым. Бирөөнү ошо шек алган аялдын, орус аялдары эле, шек алган аялдын үйүнүн босогосуна койдум бир мен ишенген кишимди. Бирөөнү цехтин ичине койдум ишканага, бирөөнү ишкананын тышына көчөгө койдум, кыш күнү болчу. Анан кийин ошондон кармадык да. Тиги алып бараткандарын ыргытып таштап, үйүн көздөй чуркаганда мен арка жерге кишилерди коюп койгом да, алар чак-чак чуркап чыгышып эле кармап эле ошону менен. Алар ошол коомдун мүчөлөрүбү, көз азиз кишилерби же? Дени сактар. Дени сак адамдар. Дени сак адамдар. Цехтин мастери, жумушчу дени сак адам. Ошондор улам анан кийин Калык Чекис болгон турбайсызбы? Ошондон кийин анан ушундай деген сөз тарап Ошол кеткен да. сиз Жалал Абадта иштеп турган учурга туура келет го, бирок өзүңүздөн тактайын деп атам да. Ошол учурда Советтер Союзунун биринчи жетекчиси, КПСС Борбордук комитетинин генералдык катчысы, кадимки Андропов Юрий Владимирович деген адам болгон. Айтылып калат, сиз ошол киши менен түзмө-түз телефон аркылуу сүйлөшкөн экенсиз. Ошол жылдарычы? Ушундай болгонбу? Бул 1983 жылы июль айы, Жалал Абадта аябай ысык болот июль айы. Анан бизде Проценко Валентин Иванович деген көзү чала көргөн асетин киши иштерлер. Менден улуу алар, 2 эсе улуу да менден. Мен ал кезде тияка барганда 29 эле бардым да, жаш жигит бойдон бардым. Анан кийин отпуск алып алып июль айында кеткен. Анан бир күнү иште отурсам эле, саат 3 болуп калган, түштөн кийин болчу, иш күн эле. Телефон чырылдайт. Ал кезде бул шаардык кабинеттеги квартирадагы телефондор шаар аралык телефон, республикалардан келген звонок билинип турчу. Анан ошондой звонок болуп калгандан анан алдым да. Алсам эле бу Жалал Абад шаарындагы кыргыз азиздер дүлөйлөр коомунун үйрөтө өндүрүштүк ишканасыбы деди. Анан ооба дедим. Анан бу сиз ошол ишкананын директору Жолдош Мамбетакунов Калык барктабасызбы деди. Анан ооба дедим. Анан мен бүгүнкү чейин эсимде турат. Мен Зинаида Николаевна Коваленкомун Юрий Владимировичтин кабылдоомосунан чалып атам сизге деди. Анан мен күткөн жокмун да мындай. А кезде Юрий азыркылар билбей калды. Юрий Владимирович Андропов кызматка келгенде бүт калдайган Советтер Союзунун ичине тартипти киргизип, анан бул четте провинцияда турган Жалал Абадка чейин ошол тартиптин эпкини катылуу келбедиби? Эч ким ал кезде Андроповдун кезинде күндүз жумуш кезинде базарга, магазинге бармай, ресторанга кирип тамак ичмей, мончого барып жуунуп жүрмөй бүт баары жок болгондо. Бүт баарын токтоткон.
бүт барыбыз калчылдап эле элдин баары иштеп Жо ошондо чалганда биринчи реакцияңыз кандай болду? Жөн эле кабыл алдыңызбы? Жок, антип айтканда Зинаида Николаевна Коваленко дегенде эле мен сол колума трубкага алдым эле азыркыдай эле. Ордуман смирно турдум да мен. Мен өзүмдү өзүм башкара албай да калдым да мен. Юрий Владимирович Андроповдун приемныйына чалып атабыз дегенде эле трубканы көтөрүп эле турдум. Анан кийин мен сизди угуп атам дедим. Анан сурады, процентка деген сизде иштейби деди. Мен иштейт дедим. Анан эмне ал кишинин аялы каза болду беле деди. Анан жок, мен азыр секретарым экөө бир этажда турушат. Мен азыр сурайынчы деп эле звоноктоп атсам, секретарым кирди. Валентина Владимировна Полтавская деген. Валентина Владимировна, эмне октябрина каза болду беле? Тигинин аялы октябрина эле да десем, жок, мен эртең менен жумушка келатсам, ал мусорун алып чыгып эшикке чыгып аткан деди. Анан Зинаида Николаевна, сиз кечиргиз, мен секретарым экөө ушундай жашайт, кошуна жашашат. Мына азыр айтып атат, ал тирүү эле деди. Десем, сиздин проценткаңыздын менин маңдайымда отурат, уяты жок деди, бесстыжий деди да. Анан ушинтип аялым өлүп калып, эки бала колумда калды, мага материалдык жактан жардам бергиле деп мына Юрий Владимирович Андроповдун кабылдамасына чейин келди бул киши. Деди, анан сиз кечирип коюңуз дедим. Процент үчүн мени кечирип коюңуз. Десем, караңызчы, сиз процент үчүн кечирим сурап атасыз, а бул уяты жок, менин маңдайымда отурат. Макул. Атайын коштоо менен биз сизге жеткиребиз, мындай тарбия иштерин жүргүзүп коюңуз бул жумушчуңуз менен деди. Макул деди. Ал күн менен бүттү. Эртең менен 7:30 кызматка келсем, кабылдоо комнатада, секретарь отурган жерде бир лейтенант анда бир эле область эле да, Ош областы болчу. Анан ички иштер башкармасынын бир лейтенанты алып келиптир. Анан сизге бул жумушчуңузду алып келдик Москвадан, салып ийишиптир деди. Кагазга кол коюп берип, муну алыңыз деди. Анан кагазга кол берип, анан узатып ийип тиги милиционерди. Анан чыгырып анан аябай жемеледим. Бу кандай немесиң деп. Анан унчукпайт, өзү бир аябай бир начар адамдар болот го, ошондой адам болчу. Ошол эми жөнөкөй жумушчунун ушул Андроповдун кабылдамасына чейин жеткени мындай ишенимдүү болду кийин? Ишенимдүү болду. Мен таң калдым да, бул мүнөзү ушундай эле да, бир орусча айтканда хам эле да. Бирине коркутуп, сен мени киргизбесең, сен мени бияка барбасаң деп отуруп, ошол жерге бул жеткен да. Мүнөзү ошондой киши болчу. Ушундай да окуялар болгон. Ошентип сиз такшалган жетекчи катары өсүп келатасыз. Ушул 90-жылы сиз Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетине мүчө болуп турсуз да. Советтер Союзунун убагында ал өтө ардактуу, өтө баалуу, мындай даражалуу орун деп эсептелчү да. А бирок сиз коммунисттик партиянын кадыр баркы кетип аткан убакта, күчү кайтып турган убакта эмне үчүн ал борбордук комитетке мүчө болгуңуз келди? Себеби заман оорлоп баратат. Керектүү чийки заттар ишканада иштеткенгечи жок. Жумушчулардын жумушу азайып баштады. Ишканада 700 киши иштейт. Продукцияны жалгыз эле бу Советтер Союзунун республикалары эмес, чет жактарга дагы жиберип турдук вагон менен, контейнерлер менен. Анан ошондой кезде бир салмактуу сөз керек болду да. Мен жөн эле ишкананын директору катары чуркаганым бир жөн болуп калды. Көп деле теңдерин албайт. Анан жок дегенде балким ушул жагынан таасир болуп жүрбөсүн деп анан. Эми аны мен боло коем деп айтканым жок менен Бакыт Орунбекович. Себеби 1 май райондук партия уюмуна баш ийет да, номер 1 ишкана. Ушул жерден райондук партиялык конференцияга кайра шойлоп, партиялык конференцияга мен делегат кылып шайландым, ишкананын партия уюмунун атынан. Анан ошол жерден райондук 19-съезге делегат болуп шайлангандардын ичинде Калык Мамбет Акунов деп фамилиям кирип калып, мен шайланып кеттим ал жака. Анан 1990 жылы 14 июнда съезд башталды. Анан съезд болуп баягы
мен ал жерде сөз менен чыгып сүйлөдүм. Бүт майыптардын оор абалын, кыйналып атканын, жумуштун жоктугун, турак жайдын жоктугун, бизди окууга албай атканын, орто жогорку билимди алганга ушул өгнөгөн проблеманын баарын көтөрүп чыктым да. Ал кезде Абсамат Масалиев биринчи катчы эле да, Москвадан кишилер отурду. Анан кийин мен сүйлөп коюп эле филармонияда болгон. Анан келип ордума отурдум, анан эртеси бир күн, 2 күндөн кийин эле Борбордук комитетти шайлоо, секретариатты шайлоо процедурасы болуп калды. Анан Компартиянын Борбордук комитетине мүчөлүккө кимдерди көргөзөбүз дегенде эле ал кезде кичине демократичный болуп калган негизи. Анан бул кыргыз эл акыны Омар Султанов деген кыйын киши бар. Ушул киши тигил болот, бу болот деп эле башыбызды оорутпайлы. Азыр сүйлөп түшүп кеткен мамлекет майыптардын маселесин көтөргөн эле Калык Мамбетакуловду Борбордук комитетке мүчө кылып коелу деп эле колго салса мен өтүп кеттим да. Бирок сиз бир жыл өтпөй 1991 жылы 19 августтан кийин сиз коммунисттик партиянын катарынан чыгам деп аянтта чыгып сүйлөп партбилетиңизди тапшырып салдыңыз да. Ага эмне себеп болду анда? Себеп жанагы Компартиянын Борбордук комитетине шайлангандан кийин ошо кездеги 15 союздук республиканын ичинен Компартиянын Борбордук комитетине мүчө болгон жалгыз мен экенмин. Ошол себептенби Москвадан чечим чыгып, Франциянын Страсбург шаарында бүткүл дүйнөлүк азиздер бирикмесинин генералдык ассамблеясы болот деп, анан бизден СССРдан делегация кетиш керек болуп, 4 мамлекеттен кеттик. Анан ошол делегациянын жетекчиси кылып мени шайлап коюшту Москвадан. Пропуск, визаны ошол жерден жасап беришти, билетти сатып беришти. Тышкы иштер министрлигинен келип бизди момундай тамак ичкиле, момундай болуп жүргүлө, момундай баскыла деп ал жерден ал кезде даярдачу эмес беле. Даярдап туруп анан мен бардым Страсбург шаарына, Парижге түштүк. Анан Парижден ары Страсбургка кеттик, аяка поезд кетет экен. Анан ошол жерден мен эми Бакыт Орунбекович майыптарга болгон мамлекеттин, бай адамдардын, парламентарийлердин колдоосун, көңүлүн, майыптар кандай жерде иштеп атат, майыптар кандай жерде жашап атат, ушунун баарын көрдүм да Франциядан. Анан абдан ичимден капа болуп, мен ошол жерде сөз сүйлөдүм мен. Ошол чоң генералдык ассамблеяда сөз сүйлөдүм мен. Ошондо сөз сүйлөп бизде Кыргызстанда ошондо майыптардын пенсиясы 2 килограмм сливочный майга жетчү. Болгон ушул эле да. Жумуш жок, азайып атат. Жанагыдай чийки заттар жок. Билимге бизде окуйбуз деген окууга окуй албайбыз. Ошонун баардыгын көтөрүп айтып анан келип отурсам, помощнигим айтты. Калпартова, сиз Москвага Шереметовго түшөрү менен сизди КГБ камакка алат деди. Азыркы сүйлөгөндө кичине сиз советтик заманды, ал өкмөтүн, анан коммунисттик партияны сындадыңыз да ал жакта? Сындадым. Анан кийин ошо менен анан Шереметов күчүп келдик. Кудайга шүгүр, камалган жокмун, келдим бияка. Анан жанагынтип анан кийин путь чыгып кетпеди. 19 август 91 жылы. Анан ошол жерде могу Ала Тоо аянтында чоң митинг болгон. Феликс Шаршембаевич Кууловдор уюштурган, анан Сатыбалды Жээнбеков. Сатыбалды Жээнбековке уюштурган. Ошол жерде дагы мен сүйлөп туруп ошондо айткам, мен азыр Борбордук комитеттин кезектеги пленумуна баратам. Мен ошол жерге барып туруп партиядан да чыгамын, Борбордук комитеттин да мүчөлүгүнөн чыгамын. Биз 17-жылдан бери эмне заман куруп атканбыз, эмне мамлекет куруп келатканбыз. Эгерде мамлекет, бийлик, коммунисттик партия өздөрүнүн мамлекетинде жашап аткан майыптарга адам өңдүү жакшы мамиле кыла албаса деп туруп негиз кылганмын да.
негизи эле чын эле ичим бүт которулуп кетти да ошондо. Анан барып пленум болду. Анан пленумда туруп мен Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин мүчөлүгүнө чыгамын дедим. Мен чыкканда Силаев Борис Иванович деген дагы бар эле. Дагы бир-эки чыгып кеттик биз. 3 эле киши чыкты болгон. Бул пленумдун мүчөсүнөн чыгып атасыздар да? Чыгып ошол пленумдан чыгып кеттик. Анан кийин ыдырабынан тарабады. Ошо чыгабыз деп сиздер билдирүү, заявление кылгандан кийин Абсамат Масалиевичтин реакциясы, башка жетекчилердин мамилеси кандай болду? Эч сөз болгон жок. Унчугушкан жок болду. Эч сөз болгон жок. Барып эле билеттерибизди калтырып эле чыгып кеттик. Ошентип Кыргызстан өз алдынча мамлекет болуп, Аскар Акаев президент болуп турган маалда Калык Бактабасовичтин жылдызы жанып, ишканаларында ийгиликтер болуп, Калык Бактабасович Кыргызстандын саясий турмушунда да өзүнүн сөзүн айтып турду. Мына ушундай ийгиликтин болуп турушуна Калык Бактабасович менен биринчи айым Майрам Дүшөнүнүн мамилеси жакшы болгондугунан улам ушундай болду дейт да. Бактор Мөкчү, мен кичине бир аз артыраак кетейинчи ушул маселеге жооп берерден мурда. 91-жылы мен Кыргыз Азиздер Дүлөөлөр коомунун төрагасы болуп шайланып калдым апрель айында. Ооба. Ага чейин ишкананын директору элем да. Анан жалпы Кыргызстандагы көз азиз дүлөй тудук адамдардын тагдырына менин таасирим тие турган болуп калгандан кийин мен мамлекеттик бийликке киргенге аракет кылдым, кезиккенге. Анан ошондо ошол кездеги өкмөттү жетектеп турган Исанов Насирдин Исанович болчу. 1991-жылы май айында мени өкмөткө чакырышты. Кандай маселелер дедим, телефондон айттым. Анан ар бир маселе боюнча бир 10го жакын кат жазып алып кирдим. Эми маселелер толтура болчу ал кезде. Чечилбей келаткан маселе, анан кийин союз ыдырап баштады, партиянын баркы кетти. Анан ошондой кезде чечилбей аткан маселелер чечилип кетет беле. Чечилбей калды да. Ошонун баарына каттарды жазып алып, анан мен Насирдин Исановичке чакырган күнү, чакырган саатында бардым. Ушул жерде мен айтышым керек, мен 30дай премьер-министр менен иштедим өзүм. Ошонун ичинен өтө белгилей турганым ушу Насирдин Исанович Исанов болду. Себеби мен эми баягыдай болуп эле премьер-министр өзү кабыл алат го. Экөөбүз эле отуруп сүйлөштүк, балким секретарь, помощник болор деп эле ойлоп бардым да. Себеби кийинки премьер-министрлерге киргенде ушундай бетме-бет эле кирип сүйлөшүп чыгып аттым да. Насирдин Исанович Исановдун өзгөчөлүгү мен көтөрөм деген баягы телефондон сурап алышпады беле, кайсы маселелерди көтөрөсүз деп. Ошолго жооп бере турган министрлерин чогултуп коюптур. 10го жакын министр отуруптур. Кичинекей зал экен, ошол залда отурганда. Мен эми көзү көрбөгөн киши киргенде кабинет эмес, чоң кабинет экен сездим. Бирок ошончо эл отурганын мен сезе албай калдым. Анан кийин Насирдин Исанович кол алып саламдашып, анан отуруңуз деп анан мага сөз берди. Мен улам бир маселени кыскача айтып туруп, ал кишинин колуна берип аттым. Анан ал киши кол коюп, андан аркы помощнигине берип атты. Ошентип атып, мен алып барган 10го жакын катымды ар бирине өзү айтып туруп катты колуна берем Насирдин Исановичке. Ал киши алып туруп, анан помощнигине кол коюп берип, анан кабыл алып бүткөндөн кийин аяктаганда айтты: жолдош министрлер, майыптардын маселесин көрдүңөр, өткөндө 19-съездде дагы бул киши чоң сөз кылган. Азыр ошол сөздөр кайрылып атат, чечпесек болбойт. Ар бириңерге 10 күндүк мөөнөт. 10 күндүн ичинде кандай чечесиңер, кандай жолдору бар, мага да жооп бересиңер, каттын бир көчүрмөсүн Калык Бактабасовичтин колуна бересиңер. Чечилди бана? Чечилди. Көбү чечилди. Эмерки биринчи леди, биринчи айым менен болгон мамилеңиз? Ал 2000-жыл. 2000-жылга чейин мамилеңиз болгон жокпу? Ага чейин болгон жок. Ага чейин болгон жок. 2000-жылда кантип башталып кетти? Кандай жылуу мамиле болуп? 98-99-жылдарда бийликке мен кат жазышып, сүйлөшүп, антип эле турдум да. Анан 2000-жылдын апрель айында Жамиля деген жардамчы кыз бар эле.
Назарматова болуш керек фамилиясы. Анан Калпартовичти Майрам Дүйшөнүнө саат момчага момдайга маселелериңиз менен келиңиз деди. Анан болгону 20 мүнөт убактыңыз бар деди. Маселеңизди бүт барымдай компактный негиздүү тез кылып даярдап алып келиңиз деди. Макул дедим. Даярдап алып бардым, али чечилбеген маселелер дагы эле толтура. Анан барсам 20 мүнөттүн ордуна 1,5 саат отурдум да. Өзү отургузуп алып сүйлөшүп отурду. Анан кийин баягы маселенин баарын айттым, каттарымды жазып алганмын, алардын баардыгын тапшырдым. Сиз ушул биринчи леди айымга коюп аткан маселелериңиз мына өкмөт чече турган маселелер беле? Биздин бийлик чече турган маселелерби же жөнөкөй коомдук эле маселелер? Жок, бийлик чече турган, министрликтер чече турган. Эмне үчүн анда тиги Майрам Акаевага барып атасыз? Эмне үчүн мени ошо кездеги билермандар айтышты. Ай, Калык Бактабасович, момунтсең момунтеп 10 круг кылып чуркап жүрө бересиң. Сен алың жетсе бир жолун таап, Майрам Дүйшөнүн Акаеванын өзүнө кирчи. Бул киши жакшы киши, ишти чечип берет. Эгерде сиз көтөргөн маселе көңүлүнө туура келсе, маселелериңиздин баары болбосо да бир 70-80% чечилет деп жолу үйрөтүштү. Иш жүзүндө чечилди анан? Чечилди. Көп маселе чечилди да. Биз ошол кезде ишканаларды банкроттукка алып атканда, жана мен айтып атканда Бакыт Орунбекович, мен жана маселелерди айтып отурбадык, экөөбүз эле отурдук да. Мен отурганда айтып атканда ар бир маселени жазып отурган экен. Кат берген маселени дагы, катка кирбей калган маселени дагы жазып отурган экен. Анан ошондо мен бир отуруп эле чыгып кетип калдым. Анан 2000-жылдын май айында отурсам, звонок болот. Анан трубканы алдым да. Трубканы алсам эле Калык Бактабаевич, саламатсызбы? Саламатчылык, маялы киши экен десем эле. Мен Майрам Дүйшөнүнөн деди. Баягы Юрий Владимирович Андроповдун Синаида Николаевна Коваленкоға тургандай болуп телефонду көтөрүп смирно болуп турбадым. Ордуңузда тура калдыңыз. Турдум ордумдан. Бул кишинин таасири сүрүү турбайбы? Сүрүү бар болчу бул кишинин. Мен азыр ар кандай сөздөрдү айтып атышат, бирок ал кишинин ошол кишиге киргенден улам Ош шаарында көзү азиздердин Баткен, Ош, Жалал Абад областындагы балдар Бишкек шаарына келе албай калды да, жол расходу жок, заман оор. Анан ата-энелер балдарын алып келе албай калды. Алып келип койсо, сентябрда алып келет, ошолор май айына чейин күзгү каникул, кышкы каникул, жазгы каникулга үйлөрүнө бара албайт. Себеби ата-энесинин акчасы жок, аларды алып кетип турганга. Балдар, байкуштар 3 айлык каникулга чейин мектептин ичинде калышчу. Анан ошондон улам анан Ош шаарында 110 кишилик көзү көрбөгөн, көзү начар көргөн балдардын мектеп интернатын ушу Майрам Дүйшөнүнүн күчү менен ачканбыз. Ошол кезде мектеп ачам дегенде Ош шаарынын мэриясы, Оштун областтык бийлиги, Ош элге билим берүү министрлигинин бирөөнүн да кызыкчылыгы жок болгон. Эч ким ачкысы келбеди. Биз ага чейин да чуркадык да. Мен ошол мектепти ачамын деп 9 жыл чуркадым. Анан жанагы турганда телефонду көтөрүп турдум деп атпаймынбы? Ошондо өткөндө Калык Бактабасович апрелде келгениңизде могу маселени көтөргөнчүз. Бул боюнча могу ишиге кезиңиз, тапшырып койдум. Бул маселе боюнча тигил жакка барыңыз. Бул маселе боюнча катты дааналап жазып алып тигил жакка киргизиңиз деп мен ошондо таң калдым. Бул киши баягы мен кабинетинде отуруп сүйлөп аткан маселенин бардыгын жазып алган экен. Ар бирине жооп даярдаптыр. Анан ошонун негизинде анан кийин ал жакы 2003-жылы Оштун мектебин ачтырдык. Кыргыз медициналык академияда Искендер Акылбеков деген кыйын илимдин доктору, кыйын киши бар эле. Ушул кишиге Майрам Дүйшөнүнө тапшырып коюптур. Ал кишиге барып, бул көзү азиз, көзү начар көргөн балдардын укалоо массажисттердин окусун ачамын деп буга мен 7 жыл чуркаганмын. Такыр чечилбейт. Мени билим берүү министрлиги, саламаттык министрлиги, медициналык академия ушунун ичинде эле мени куй беришти деп, энеңе бар, атаңа бар дегендей кылып. Анан Майрам Дүйшөнүнө тапшырманы катуу берген экен. Анан 2001-жылы бул да чечилди. Чечилди да. Мына азыркыга чейин 10 бюджеттик орунда балдар окуп атат. 200дөн ашык
массажист балдар, көзү көрбөгөндөр, көзү начар көргөндөр, иште 90% мына иш менен камсыз. ушул маселелерден кийинби же качан сиз Аскар Акаевка кеңешчи болуп турсуз? Болгонбу ушундай? Болгон. Ушул мамилелерден кийин болдуңуз, дайындалдыңызбы? Жок, аяка кеңешчи болуп 1998-жылы болдум. Аскар Акаев кеңеш сурадыбы сизден? Сиз кеңеш бере алдыңызбы? Мындай, муну кандай кылалы, муну тигиндей кылалы деген сөз болгон жок. Болгон маселени мен жанагы президенттин кеңешчиси деген статусту пайдаланып алып чечкенге аракет кылып жүрдүм да. Көбүн чечтик. Көбү чечилди. Анан Аскар Акаев мындай интеллигент киши да бул киши. Мен элдер ар кандай айтып атат. Мындан өткөн интеллигент а кезде жок эле да. Бул киши мен кабинетине киргенде, кабинет узун эле, барып көргөн болсоң билесиңер. Тетиги отурган ордунан босогосуна чейин чуркап келип, мени жетелеп келген кишиден алып өзү жетелеп келип отургузуп коюп анан сүйлөшө берилди. Анан чогулуштун бардыгына республикалык масштабы чогулуштарга, тетиги резиденция болгон чогулуштардын бир президенттик кабылдоо алуу болгондун бардыгына мени чакырар эле да бул киши. Дагы бир маселени сурайын деп атам. Акаевтан кийин бийликте президент болуп Курманбек Салиевич Бакиев турду. Сиз ал кишиге дагы кирип, маселелерди коюп, маселелерди чечип келген экенсиз. Бирок бир окуяны сизден тактайын деп атам да. Сиз бир топ маселелерди жазып алып келип, ошол маселелерди кимге тапшырма беришти да өзүңүз да кошо даярдап, демек президенттин атынан тапшырма берип, кагазга жазып алып келип, Курманбек Салиевичке сунган экенсиз да. Ушундай болгонбу? Эми Бакыт Орунбекович, ал баягы жаштыгым, курчтугумда анан маселенин чечилбеген маселелердин көптүгүнөн болгон иш деп ойлойм да мен. Президентке жардам кылган экенсиз да? Ооба, анан 2006-жылы Курманбек Салиевич президент болуп отурат. 19-январда кирдим мен бул кишиге. Киргенде эң негизи эле майыптарга эмне жумуш берүү, анан майыптардын билим алуусу, алар бир аздан чечилип калды. Анан турак жай маселеси турду да. Турак жай маселеси катуу турду. Анан кийин ошол маселелерге келгенде кат жазып алдым мен. Ойлонуп отуруп кандай кылсам деп анан президенттин наамына кат жаздым. Анан мисал үчүн жер алыш боюнча үйгө салынга жер алыш керек да. Ошол катты жазганда анан шаардын мэрине визасын жаздым кошо. Шаардын мэри баланча азыр унутуп калдым. Нормативке тууралап үй салганга жер участогун поликлиникасы бар, больницасы чукул, мектеби чукул жерден жер бергиле деп анан алды жагына президент Кыргызской республики Бакиев Курманбек Салиевич деп койдум. Анан мен каражат министрлигине андагы Бакиевдин өзүнө жазып атам да. Ушундай акча керек эле, аны муну десем анан ага дагы анан өзүм виза жазып койдум. Каражат министри Баланчаевка канча акча проектный сметный документацияны түзгөнгө курулушка керектүү каражатты мамлекеттик курулуш уюмуна бөлүп бергиле. Анан дагы кат жаздым, ошону мамлекеттик уюмга тапшырып берсеңиз десем, Госстройдун жетекчисине визасын жаздым. Тендерди өзүңөр өткөргүлө, өзүңөр кургула, Кыргыз Азиздердүүлөр коомуна даяр болгондо үйдүн ачкычын бергиле дегендей кылып каттар жазып алып бардым да. Анан кийин баягы өзүм кичине коркуп отурам. Анан ушул маселелерди оозек айтсам эле, жөндүү маселе экен, калып бардабыз. Каттыңыз барбы деди. Чакыл алып чыктым. Курманбек Салиевич мына кат десем, дегенди түшүнбөй окуду да, окуп туруп анан кийин калып бартабыз. Мен чечимди жазып койгон турбайсызбы өзүңүз эле? Деп анан каткырып күлдү бак карсылдап. Ушундай доступный эле да. Анан кийин эле мен калып бартабыз, мону бирөөнү өзгөрбөй туруп, мына азыр сиз отурган кезде кол жазам, жардамчысы отурат жаныбызда. Эмеле кол коюп коеюн, тапшырманы берейин. Деп эле анан кийин мен бардыгына суроктор жазып салдым да. 1 айдын ичинде жооп берилсин анын депчи. Анан кийин
ошону менен тарап анан шарылдап анан жанагы 225 үйдүн салынып кеткен ушундан болуп калды да. Анан ошондо чыгайын деп атсам, Курманбек Салиевич жанында турган помощнигине айтты. Бакыт айтып койгула. Бакыт деле мен билбейм. Айтып койгула, калк барктабасычы менин советнигим болот. Документ даярдагыла деди. Экинчи президентке да кеңешчи болуп турсуз. Ооба. Анан ал жерден чыгып баратсам, жана рамалардан өтүп 7-нчи этажда кетип барсам, бир бала чуркап келип, "Калк сизге президент советник бол дептир, документтерди момдай документ керек, алып келип бересиз." Анан орун басарым Владимир Токтогулович Сыдыгалиев деген кыйын киши эле. Анан кандай кылабыз десем, "Калк 2 эле алып келе калам мен" деди. Анан анда саат 2ден кийин бул киши алып келет дедим. Анан алып келип эле анан документ чыгып калып эле анан мен Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси болуп эле калдым. Ошол менен райондорду, шаарларды, областтардагы майыптардын маселесин көтөрүп, бияка информация берип, ушундай болуп иштедик да. Биринчи, экинчи президент менен мына жакшы мамиледе болуп, аларга кеңешчи болгон экенсиз. Үчүнчү президент Роза Исаковна Отунбаева иштеди 1,5 жылдан көбүрөөк. Сиз ал киши менен мамиле түзүп бир маселе чечтиңизби? Ал киши сизге кандай мамиле кылды эле? Роза Исаковна Отунбаева менен Америка Кошмо Штатында Кыргыз мамлекетинин элчиси болуп турбадыбы? Ооба. Ошо кезде кезигип, анан кийин сүйлөшкөнбүз экөөбүз. Жалпы маселелерди. Мен эметкеним эле баягы бир жаңы технология болсо Америкадан, бир донорлор болобу деген эле маселеде. Республикада акча аз, каражат аз. Ошондой маселе менен кеңири сүйлөшкөнбүз. Анан президент болуп келгенде өзү эле жардамчысы мага чалды. Сиз менен Роза Исаковна сүйлөшөт азыр телефон менен деди. Анан мен 1 сааттан ашык телефондон жылбай отурдум. Президент чалып калса, мен мындай даяр турайын деп отурсам, анан кайра жардамчысы чалып калып барда келген кишилер болуп такыр болуп ошо айтат. Дагы бир жолу чалабыз деди. Макул дедим. Анан 2010 жылы 19 октябрда номер 3 ишкананы, Дудуктар иштеген ишкана эле, ошол жерди Роза Исаковна эртең баргантат деп бизге кечки саат 6да кабар беришти да. Ошондон түн ортосуна чейин биз ишкананы даярдадык. Эми даярдаш керек да, президент келип атса, Кудай урбадыбы. Баягы ашыкта мусорлорду чыгардык, туура эмес турган машиналарды ордуларына койдук. Таптап анан охрана келип, ар жак бир жактарын бараптылар, өздөрүнчө орундарды бөлүшүп алат экен, алардын бөлүшүп алып анан кийин эртеси анан Роза Исаковна ошо 19-да саат 10-до келди. Бизге 18-inde чалган экен. Анан октябрда. Ошол 2010 жылдын 19 октябрында Роза Исаковна келди. Ишканага чакан эле коштоочулары менен келди. Анан ишкананы көрүп, ар жактарды көрдү. Жасаган жанагы биз доска, парта, стол, шкаф дегендерди анан жасап, анан биз дагы жанагы майыптарга салып аткан үйдүн эшик, терезе, рама, плинтустарын Дудуктар жасап атканда, анан ошолордон бир тобу калып калган. Бир 50дөн ашыгы тизилип турат да. Анан кыдырып келатып эле, "Калпыртович, булар эмнелер?" деди. "Булар да саткангабы?" деди. "Жок, Роза Исаковна, ушинтип үйдүн аягына чыга албай токтоп калдык. Уруксат берсе болсо ушу майыптарга үй салынса болот эле. Тиякта Жалал Абад шаарына, Ош шаарына, анан бул Бишкек шаарына дагы үй салынса жакшы болот эле. Ошолорго жасалган оокаттар эле" десем, "Чоро каражат министри эле, фамилиясын билбей калдым мен. Чоро дегенен, Чоро бергелчи" деди. Анан Чоро келди, анан үчөө сүйлөштүк. Анан бул кишинин айтып атканын кайра айтыңызчы деди. Анан кайра айтсам, "Уктуңузбу? Бир чараны табалы" деди. Анан эле декабрь 2010 жылы убактылуу өкмөттүн токтому чыкты. Жалал Абад шаарында Спутник микрорайонунда үй курулсун. Ал жерге ага чейин мен ишкана үй кургам да, коомдун акчасына. Ошто Анар микрорайонунда үй курулсун.
Бишкек шаарында Көк Жар микрорайонунда үй курулсун деп өкмөттүн токтому чыкты. 3-президенттин учурунда дагы жакшы иштер бүткөн экен. Бирок Кыргызстандын 4-президенти Алмазбек Атамбаев бийлик тургузуп турган убакта калк бартабаш Мамбетакуновдун тегерегинде бир ызычулуу окуялар болду. Талаш квартиралар тууралуу болду. Ал жерде депутат Бекешевдин аты, же болбосо администрациянын президенти Фарид Ниязовдун аты аталды. Бул окуя эмне болду? Эмне үчүн мындай чейленген окуя пайда болду да? Сизге каршы дагы бир кадамдар болду окшойт. Баш аягы болуп мен коомдун акчасына, мамлекеттин акчасына 697 үй бүлөнү үйлүү кылдым. Үй бүлөнү? Үй бүлөнү. Салыштырмалуу. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанда бир да үй салынган жок, Советтер Союзу кулагандан кийин. Түркмөнстанда нефтиси да бар, газы да бар, бийлик дагы стабильный. Бул жерде Союз кулаган 25-26 жылда 7 квартира салынды. Бизде 2 революция болду, 4 президент болду, 30дай премьер-министр менен иштедим, 44 социалдык өнүктүрүү министри болду, алар менен иштедим. Ошондой бийликтин алмашуусуна, мамлекеттин чабалдыгына карабай, мен жанагыдай үйлөрдү, ишканаларды салдырдым да. Бирок президенттердин колдоосу менен салдырдыңыз да. Бул дагы президенттердин колдоосу. Ага чейин коомдун эле акчасына салдырып аттым. Жалал Абадтагыны мамлекеттен бир тыйын алган жокпуз. Оштогуну Ошто 2 ишкана салынды, мамлекеттен бир тыйын алганыбыз жок. Ушундай болгон үйлөрдүн дагы 380 үй коомдун акчасына салдырып аттым. 310 үйдү мамлекеттик бюджеттен салынды. Бул жерден мамлекеттик бийликке рахмат. Үй менен камсыз кылуу маселеси өтө оор маселе, ыр маселе, чыр маселе. Муну кимдир бирөө мойнуна алыш керек эле. Ошол азап ишти мен мойнума алдым. Себеби кезинде мен үйүм жок, жанагы частный квартираларды улам алып Бишкекте дагы, Жалал Абадта дагы, Караколдо дагы бирөөлөрдүн үйлөрүндө жашап жүрдүм да, мен көрдүм да. Майып адам үйгө жетпегенде кандай болот экен. Ошон үчүн мен колуман келгенде ушул маселе менден чечиле турган болсо, мен майыптарга үй салам деген эч жактан берки оюм бар болчу. Анан үйгө жетпеген адамдар аябай көп болду. Салып аттык, бирок мурдатан бери чогулуп калган үйлөр эле да. Анан ошондой кезде 2014-жылы Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев мен бул жигитти 2010-жылы Ар Намыс партиясынын жетекчилигине Фелик Шаршенбаевич Куулов, Акылбек Үсөнбекович Жапаров штабтын, Ар Намыстын штабынын жетекчиси ушуларга кадырымды салып атып, ушу бала эми болбосо 27 жаштагы баланы ким тааныйт эле? Кылган эмгеги деле жок да, бул өзү жумушу жок жүргөн. Аракети болуп эле улам эле кайра аркаман келет. Анан кийин ушуну эми депутат кылып бул жардам берсин деп ушинтип сүйлөшкөнбүз. Биз сизди бүт инвалидти мен көтөрөйүн республиканы, Ар Намысты колдойлу. Сен депутат болуп өтүп калсаң, майыптарга жардам бересиң сен деп сүйлөшкөнбүз. Анан эми барганда мен ойлойм, депутаттардын бул Бекешев депутат болуп барганда көрдү, бирөөнүн пансионаты бар экен, бирөөнүн рестораны бар экен, бирөөнүн базары бар экен. Анан Бекешев өктөнгөндөр дагы бар да, эчтекеси жоктор. Анан булар өздөрүнчө сүйлөшүшкөн тиякта туруп. Коомдун бүт менчиги сакталып турганын билчү бул. Анан мага 2014-жылы келиптир. Калк партиясы менен досторум жиберди сизге. Кайсы досторум? Тиги Жогорку Кеңештеги досторум. Маселе кандай? Мыйзамга бир аз өзгөртүү жүргүзүп туруп, ишканаларды жеке менчикке чыгаралы деди келе деди. Анан айттым, Дастан айланайын. Мен могу жерде өмүр бою иштей албайм. Мен да бир күнү болгондо карлык келет, иштен кетемин. Мен Кудай астында эмне деймин Кудайга. Мен майыптардын арасында калам, майыптарга мен эмне деп айтамын. Мен могу жерде иштеп турганда бир да ишкананы силердин менчигиңерге өткөрүп бербеймин дедим. Анан
Ошондон анан башталды. Бул жайында болгон сөз 15-жылы январда жана Көкжардагы 90 квартираны бүтүрүп бердик. Баягы Розисаковна Токтомго киргизип берген үйдү. Анан баягы үйгө жетпей калгандар бар, алар азыр деле толтура. Анан ошолорду уюштуруп алып, анан бул жасап мага айтышты. Ай, Бобу Бекешевди сен өзүң киши кылдың эле, этегиңе намаз окуй турган киши эле сенин жакшылыгыңа сага каршы иштеп атат деди. Мен такыр Кудай турат, ишенбедим. Эмне үчүн ага тиги Атамбаевдин же болбосо Фарид Ниязовдун аттары аталып байланыштырылып калып атат анда бул окуяга? Бул 2016 жылы мага келди да кабинетиме Дастан Бекешев. Сизди президент Алмаз Атамбаев, аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов элди ызычуу кылбай пенсияга кетсин деп атат. А элди ызычуу кылган кийин уксам Бекешевдин өзү экен. 10-12 кишини чогултуп алып, арызды өзү менин үстүмөн жазып, анан инвалидтерге таратып берип, бул жерге инвалидтин колдорун чогулткула, анан прокуратурага, Финполицияга, Жогорку Кеңеш, президентке жеткиргиле, мен өйдө жактан кысамын, силер ылдый жактан кызып тургула, Мамбет Акуновду кызматтан кетиребиз деп багытталып болгон экен да. Анан кайранан кийин 16-жылы июнь айында ак үйгө чакырды мени. Жогорку Кеңешке. Ким чакырды? Бекешев чакырды. Калк Бартабас, качан пенсияга кетесиз? Президент дагы Фарид Ниязов дагы сурап атат. Качан кетесиз деди. Анан кийин мен эми кечирип койгула, радио угуучуларды кечирип койсун. Анан жаным кашайт, мен 3 өңүр тең урдум дедим. Мен арызымды жаз, мен уборщица эмесмин. Швабраны таштап коюп эле, же шофер эмесмин, тиги машинанын ачкычын таштап коюп эле кетип калгыдай. Менин аркамда 10.000 киши турат. 12 ишкана турат, 60 баштапкы уюм турат ар бир район, ар бир шаарда. 3 область аралык башкарма турат. Мен баардыгын ордоруна коюп коюп, июль айында өзүм даяр болгондо кетемин дедим. Анан антип кетейин деп калганым ондогон текшерүү болду да. Ондогон текшерүү болду. Прокуратура, Финполиция, ГКНБ, милиция, ведомственный комиссия, булардын баары эле текшерди. Адамдын ден соолугу темир эмес экен да. Анан мен ошон үчүн айтам, Кудай салган түйшүктү адам көтөрөт, айласы жок көтөрөт. Мен да көтөрүп жүрөмүн. Бирок адамды, адам эзгенди адам көтөрө албайт. Мен 2 жолу реанимацияга түштүм. Анан ага чейин жүрөгүмдөн операция болуп келгем, Астанадан 21 сантиметр жанагы сосудду өзүмдүн денемен алып жүрөгүмө тигишкен. Андан ички органдарымдан дагы операция болуп, 3 жолу дагы операция болдум, баш аягы 4 операция. 4 чоң наркоз алдым. Анан мунун баары эле боорукки нервтен момду эмес экен. Анан кийин анан кой, мен булар баары бир мага иштетпей калды. Кетпесем болбой калды, себеби эртең инсульт болуп, же дагы бирденке болуп, мен балдардын арасында же адам эмес, үй бүлөмдө же мал эмес болуп отургандан көрө коем, болушунча коомго баардыгын жасап бердим мен. Эми мындан аркысын эл өздөрү эптеп алар деп анан кийин июль айында анан үйдүн баары ошол кезге карата Кыргыз Азирлер коомдун менчигинде болчу. Жана 225 квартира, анын тагдырын өзүңөр чечкиле дедим дагы, кете бердим да. Ушундай болду. Анан эми азыр караңыз, ошол кезде 6 жыл сотко сүйрөп, майыптарды сотко кыштын кыран чилдесинде, жайдын саратанында мээ кактаган күндө соттоп, райондук, шаардык, жогорку сот, кайра тоголотот, кайра район, шаардык болуп кыйналып жүрдүк. Акыры мына буюрса былтыр сот чечим чыгарды. Бүт үйлөр туура берилген. Профсоюздун чечимдери, коомдун баштапкы уюмунун бюросунун чечимдери бар деп туруп, ошол 225 үйдү бүт коомдун баягы мен кетип атканда калган менчигине кайра өткөрүп берди. Калк Бартабаш, бүгүн бизге келип сиздин өмүрүңүз менен, сиздин ишмердүүлүгүңүз менен бийликтин байланыштарынын ортосундагы өткөн тарыхты эске салып бергениңиз үчүн сизге чоң рахматымды айтам. Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары,
Бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргызстандын майыптар бирикмесинин төрагасы, Манас орденинин ээси Мамбетакунов Калык Бартабасович болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.